Сарыбалдар, аралыктан окуутуну улантабыз. 9-класс геометрия сабагы. Темабыз векторду санга көбөйтүү. Силер менен математика мугалими Дайнур эже. Бүгүнкү сабакта векторду санга көбөйтүү жөнүндө түшүнүк аласыңар. Мисалдарды иштейсиңер. Векторлорду санга көбөйтүүнүн касиеттери менен таанышасыңар. А вектору берилсин. Эгерде А векторун 3 жолу кошсок, кандайдыр бир Б векторун алат экенбиз. Мына тегиздикте А вектору берилди. Аны 3 жолу кошсок, узундугу Б векторуна барабар болгон 3, аны төмөндөгүдөй жазып алса болот экен. 3 көбөйтүү А деп 3 жолу кошсок, Б векторунун узундугу А векторунун узундугунан 3 эсе чоң болот. Ал эми минус А векторун 2 жолу кошолу дейлик. Мында ал Ага карама каршы болот. Минус А векторуна, мына минус А вектору берилди. Аны 2 жолу кошсок, ал багытын өзгөртөт. Мына минус А, минус А. Муну төмөндөйдөй алып жазсак болот. Б вектору барабар минус 2 А векторуна деп. Узундугу мындан 2 эсе узун болот, бирок багыты карама каршы багытка багытталган болот. Вектор деген бул багытталган кесиби да. Карайлы, векторду санга көбөйтүү. Мына жанагы биз мисалда көргөн 3-тү К менен белгилесек, К көбөйтүлгөн А вектору Бга барабар экен. А вектору берилди. Модулу 0-гө барабар болбош керек. Себеби 0 болсо бияк 0 болуп калат да. Б вектору К саны менен скалярдык А векторунун узундуктарынын көбөйтүндүсүнө барабар болот экен. Эгерде К 0дон чоң болсо, анда А, Б векторлору бирдей багытталган деген түшүндүрөт бул. Бирдей багытталган болот. Мынакей 2А болуп калды. Эгерде К 0дон кичине болсо, жана көрбөдүк минус 2 болуп калганда, анда А вектору менен Б вектору карама каршы багытталган болот. К бул жерде ар кандай сан болушу мүмкүн. Ар кандай сан дегенде терс оң санда болот, анан кийин бөлчөк сандагы болушу мүмкүн, тамыр астындагы дагы сан болушу мүмкүн, чыныгы сан болушу мүмкүн да. Векторду санга көбөйтүү төмөндөгүдөй касиеттерге ээ экен. 0 санын А векторуна көбөйтсөк, 0 векторду алабыз. Кны 0 векторго көбөйтсөк, 0 векторун алабыз. 1 деген санды А векторуна көбөйтсөк, кайра А вектору чыгат. Ал эми А вектору минус 1ге көбөйтсөк, ага карама каршы болгон векторду алат экенбиз, минус А деген. Эгерде К санын L көбөйтүлгөн А, бул жерде L дагы турактуу сан, көбөйтсөк, анда биз топтоштуруп алсак болот экен. К менен L'ди топтоштуруп алып, анан А векторуна көбөйтүп коебуз. Сумманы векторго көбөйтүү, бул жакта башка сан, К сан, L саны болсо, анан ал векторду ар бирөөнө көбөйтүп чыксак болот экен. Бөлүштүрүү касиети деген бар болчу сандарды көбөйтүүдө. Эми К санын векторлордун суммасына көбөйтсөк, анда ал К санын ар бир векторго көбөйтүп чыгат экенбиз. К, L бул сандар. Демек, ушундай касиеттерге ээ экен. Номер 2 көнүгүүнү карайлы. А вектору берилген. Силерди чиймеде көрсөткүлө дейт. Бул жана биз чыгарган мисалга эле окшоп калыптыр. А вектору берилди. Чиймеде көрсөтөбүз. Минус 2А. Мына А вектору берилди. Муну 3 эсе чиймеде көрсөтсөк, төмөндөгүдөй болгон векторду алабыз. Так, мына бул 3А. Дагы А вектор берилди. Минус 2А векторун чиймеде көрсөтсөк, төмөндөгүдөй болот экен. Минус 2А. Демек, векторлорду
Ушундагы көбөйтүп чиймеде көрсөтсөк болот экен. Үйгө тапшырма, видео сабакты окуп түшүнүп дептериңерге жазгыла. Чиймелерди көңүл коюп туура чийгиле. Тапшырманы чиймеси менен аткаргыла. 174-беттеги номер 2-НБсы жана номер 3-тү аткарып жөнөтөсүңөр. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болуңар.